Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Азыр соц тармактарды карасам Султанбай Айчигитовдун денелери көгөрүп, кашы айрылып, иттей действительно биз эми карапайым эл болгондон кийин борун ооруйт экен, аябайчы. Действительно борум ооруп, жакшы бир катуу бир кайрылуу жасайын дегем. Садыр Жапаровго коем, уят. Мынчалык куугунтуктаба. Өзүңдү да башыңа келген. Садыр Нуркожоевич, өзүң мойнуңду да өзүң кескенсиң деп мындай катуу бир кайрылайын дегем да. Бул байкушка чынында мен өзүм намыскөй адаммын, бирок мен мунун колдоочусу эмесмин да, түшүнсөңөр, мен колдоочусу эмесмин. Эгер мен колдоочусу болсом, ушундай жаным менен берилип, кайрылып, мындай Ташер деп, Садар деп, мындай кайрылууларды конкретин жасамакмын да. Бирок мен муну кечирип койгула, мен мунун колдоочусу эмесмин. Просто жалко, конечно, жалко. Тогунтук мындай катуу болуп атат. Единственный Тажикстан чегара чечилип атканда колдобой коюптур. Колдойм деп айтпаптыр даже. Колдойм деп да айтпаптыр. Мурун ким бир Садыр Жапаров президентибиз деле өзү айткан. Айнып кетти колдойм деп. Ал колдойм деп айтпаптыр. Биринчи документтерди көрөм дептир. Ана документтерди көрүп туруп, анан кийин бирок маселе жакшы жагына чечилип атса керек дептир да. Бирок колдойм деп айтпаптыр. Бирок муну азыр бүгүнкү күнү мынакей колдойм деп туруп, анан колдобойм деп туруп, анан ошого жараша баягы куугунтук өтө катуу болот. Бул менин да башыма мынакей, мени дагы көп органский тактика деп коет, муну тактика деп коет. Мени дагы МВДга чакырышып, тигинтишип, мынтишип, аябай мынакей жумуш беребиз деп алдашып, ушундай немелерди дагы мага дагы баягы эми обстановкага жараша болот да, мунун баары органский тактика деп коет. Сен обстановкаңа жараша баягы иш кылышат деп коет. Ошондой дагы баягы бул байкушты дагы кылып атат. Действительно-чы кылып атат. Мен борум ачып атат, действительно ишим деле ачып атат. Бирок эмнегедир бир мунун парламентте жанагы 90 чимкирик мисалы бир мындай чыгып айтып коюшпайт ошолордун немелери. Мен таң калам да. Все-таки кесиптеши да, биздин кесиптешибиз. До конца мандаттан ажырай элек. Эмне үчүн мындай неме атат да үн катып коюшпай, мисалы эми Дабдыраган Шаки, мисалы спикер, ал Дабдырап, мисалы Шакин билесиңер, ал өзүнүн эмесин коросун, почти үйүрүн эме колдобойт экен. Буга лишь бы Ташиев Садыр жакшы иштеп атат. Ташиев Садыр лишь бы спикер болуп туруш керек, лишь бы жеми чачылып туруш керек, понтторун уруп туруш керек. Болду да, ушул эле мына биз жактан эле Шаки спикер акбак мынакей 10 гектар жерди кызыл китепке чыгарып кетти. $400,000 берем деп. Ошол Шаки мынакей мазактап элди неметип атат, билип атасыңар өзүңүздөрчү. Чымчык конду, чымчык ушту, чымчык конгондо сонун болду, чымчык чычты, чымчык ушту, кыскасы аябай катуу коомчулукка табылган. Эми ошол адам деле бир Айжигитовго кичинен бир эме көмөт койбойбу? Бул иш азыр ушинтип Айжигит ушинтип өтүп чоң бир чатакка дагы айланып кетиши мүмкүн. Себеби чегара боюнча көрүп атасыңар. Каждый мамлекетте мынакей Кашмирди талашып, Пакистан менен Индия уже даже өзөктүк курал. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Көстен лом күстү оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого
кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египет мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Куралдарга дагы өчүш мүмкүн деп атышат да. Согуш негизи кыскасы токтобойт. Кайсыл мамлекетте болбосун, чек ара согуштары булар так чечилмей токтобойт. Бирок биздики так чечилгени менен дагы Бая Султанбей Айжигитов айткандай, эгерде тажиктер эртең бизге кол сала турган болсо, бизден балким бир эмелер муну азыр ушу жолго алып баратат да, Айжигитовду камап туруп, тияктан эгерде тажиктер кол сала турган болсо, эртең Айжигитов дашы рейтинги эшектикиндей өсүшү мүмкүн. Мун рейтинги эшектикиндей өсүп кетиши мүмкүн да, рейтинги өтө чоң болуп, рейтинги өсүп кетиши мүмкүн. Бул деген Садыр бир ойлонуп көр. Бул органский тактика, эми сен деле неме да стратегсиң, билип атам, кандай тактиканы колдонооруңду байланышып атам. Келчектин подружкалар менен байланышып атам. Аябай тактикаң күчтүү экен, действительно күчтүү экенсиң, стратег экенсиң. Бирок өзүңө кара эми, бирок адамды, кара адамдарды мойтип неметпе, бир көзөмөлгө алып кой деп кой. Болбойт, бул бакыштын колдоочулары да жок экен. Бирок парламентте действительно чындыкты чыркыратып сүйлөп турган парламенттин күзгүсү могу 20 амай канчанчы сазып, 7-чи сазыппы булар. Мен өзүмдүн сазыбымды айтайын деп атпаймынбы, 29 деп. 7-чи сазыптын элита чимкириги деп койсоң болот. Парламенттин күзгүсү мына ушул адам болгон. Бирок кайсыл бир күчтөр азыр муну каматып туруп пайдаланганга жол бербешиң керек да, Садыр. Жол бербешиң керек. Мен эмнени айтып атам, Садыр? Ушуну жакшылап түшүн. Мен сени азыр личкага жөнөтөм, анан жанагы ийниңе да жөнөтүп коеюнчу, ийниңин личкасына да жөнөтүп коеюнчу. Ашында кайда бой сыяктуу болуп кетип атат да, бул бой сыяктуу. Анан билбейм, бир кичкей сөзү, бир кичинекей бир сөзү үчүн эле колдобойм деген үчүн мынчалык кугутукка албашыш керек да. Баягы ар ким өзүнүн иши, мисалы депутатсыңбы сен, мандатың болгондон кийин колдойсуңбу, аны колдобойсуңбу, кандай, ал өзүңдүн ишиң, сени деген эл шайлады, неметти, аны колдо деп мажбурлабаш керек. Кудайга шүгүр деш керек да, шүгүр деш керек. Жок жаман эмес дейт, бок жаман эмес дейт, то есть бок жаман эмес, жок жаман дейт. Парламентти бүгүн мынакей койдой башкарып атасыңар го, мисалы Ташиев деле, мисалы отуре тез эле баягы койдой эле башкарып атасыңар. Анан кийин койдой башкаргандан кийин мен ойлойм, мунун голосу жок эле. Мисалы мен депутат болуп турганда биздин айыл өкмөт мен да бирден нерсени колдочу эмесмин да, бирден мен да Айжигиттей болчумун да, Айжигит дыба болчумун да, жок. Бүт өлүп калган системада булчу парламент. Мен ийне жибине чейин түшүндүрүп берет элем, бир журналисттер чакырсачы Азаттыкка конкретно.
Бул парламентте эми бул биздики бүт каша, короче, бүт өлүп калган система, өлүп калган только коррупциялык иштер келет да. Мен депутат болуп көргөм. Аны айтам, жогот, болбойт мындай. Анан колдогондор колдойт. Жетет да 11 эле депутат колдойт. А парламентте деле ошол, анда Айжигитти колдобой койсо эле эмне Тажикстанга эмне чек ара чечилбей калыптыр. Айжигитти колдобой койду, өтүп кете берет да. А какая разница дейм да? Какая разница? А көз чумуу эле кете берсе болбой, именно аны кайра баса калыш керекпи? Мен ушуга таң калам да, мындай аша чаппаш керек, аша чаппаш керек, мындай кутурбаш керек. Мен как советую, да? Советую. Анан кийин пожалеете, мо видеону сохраните.